Рахмат, кийинки сөз Матраев Искендер Исмаиловичке берилет. Рахмат, Каныбек Апашевич. Бул закон сиз келгенге чейин иштелгенби же сиз келгенден кийинби? Мага чейин жумушчу варианты даяр болгон, жетекчиси менен орун басарым болгон, бүт ректорлор менен жана бүт министрликтер менен макулдашылган. Бир экинчи суроо. Бүгүнкү күнү атайын 5 университет бар. Канча жогорку билимдүү окуу жайы бар бизде? Жооп берип койсоңуз. Искендер Исмаилович, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 75 жогорку кесиптик билим берүү окуу жайлары бар. Жеке менчик мамлекеттик бар. 28 мамлекеттик окуу жайлар. Сиз мына 5 жогорку окуу жайга особый статус берилип атат да. Калганынын укуктары кандай болот? Калган окуу жайлар кандай болот? Укуктары. Биз 5 университетти модель катары көрөлү дедик да, негизги идея ушунда. Ушул 5 университет буларга чоң жоопкерчилик тагылып атат. Эгерде алар чындап эле биз койгон максат милдеттерге жетишсе, башка университеттерге дагы берилет. Башкача айтканда бул 5 өзгөчө статус деген ушулар менен гана чектелет дегенди түшүндүрбөйт. Мисалы, азыр бүгүн эле Жалал Абад университети кошулса болот эле деп, дагы 1-2 университет биз дагы ушундай макам алса болот эле деп айтып атат. Биз айтып атабыз, 1-2 критерийге жооп берген учурдан баштап силер дагы өзгөчө макам алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар деп. Бул биринчиси. Экинчиси, мына каржы министрлиги менен дагы бир пикирге келип атабыз. Каржылык эркиндикти бул 5 университет эмес, бардык университеттерге бергенге макулдашып келдик да. Бюджеттен канча акча бөлүнөт окуу жайларга? Мисалы, ошол 6000 окуучуга деп атасыңар, Айтып коесузбу бюджеттик? Мифин айтып коет. И проценттин соотношение. Айрыкча ушу 5 окуу жайына бөлүнгөн, бюджеттен бөлүнгөн акчалар. Атайын менен бюджет чөттү караганда 1 миллиард 316 948 миң сом беребиз, бул бюджеттен. Атайын каражаттарда 8 миллиард 791. Аны өздөрү чечет. Ошол 2 миллиардтан эмнеге бересиңер силер? Бул жерде айлык акы бар, алардын бардык эле статьяндагы расходтордун баарысын эле беребиз. Бардык статья. Эң негизгиси айлык акы, анан жана стипендия берилүү болгончо, коммунальный ошолорду. Бир университеттин ректоруна суроо берсем бере, Ош мамлекеттик университетинде. Силер кандай төлөйсүңөр? Зарплата бюджеттен бөлүнгөн, анан контракттан бөлүнгөн акчага. Бизде бюджеттен 70 миллион сомдун тегерегинде акча болот. Бул да жалпы бюджет биздин 3-4%. Калганы толук атайын каражаттын эсебинен. Ошо 70 миллионду эмнеге төлөйсүңөр? Бул ошол бизге бюджеттик негизде окуган студенттерге ар бирине 26 миң сомдон бөлүнөт, ошонун суммасы негизинен. Анан анча-мынча баягы свет, коммунальный услуга деген кичине бөлүгү менен ошо жалпы ошончо. Мен айтайын дегеним, Каныбек Апашевич, мына министрликтин, финанс министринин орун басары отурат да. Бүгүн силер ар бир тыйынды эсептеп атасыңар. Туурабы? 70% түшкөн каражаттын, арендадан түшкөн каражаттын 70% эч кандай силерге кирешеге кирбей, университеттин өзүндө каласыңар деп атат. Ушунун канча кыйынчылыгы бар эле, 100% киргизип, анан кайтып 70%-ын берген. Искендер Матарович, биз башында ушундай, Исмаилович кечиресиз, ушундай кылдык да, атайын каражаттар аркылуу кетпейлиби, ушу учетту чогуу эле көрөлү деп, анан бул жерде баягы финансылык өзгөчөлүк бермейин, иш алып барылып айтат дегенде, анан биз ушуга барууга мажбур болуп атабыз да азыркы убактачы. Эмне үчүн анда 30%-ын силерге берип атат? Жок, азыр 30 эмес, бул жерде кирилип атат 100%-ды полный эле эмеге берилебиз депчи. 70-30 деп туруп атпайбы мына 101 статьяда? Жок, бул экинчи окууга биз уже сунуш кылып атабыз. Бул жерде 100% полном объеме эмеге берилели депчи. Аренда платаны ким аныктайт?
Жок, бул азыркы убакта мамлекетке полный түшүп аткан, андан кийин биз 70% берип атканбыз. Азыркы жаңы келген эме боюнча биз 100% буларга бере турган болсо, ошол университеттики болсо, ошол университет алат, профтех болсо, профтех алат, ошондой да. Искендер Исмаилович, уруксат болсо, мамлекеттик мүлк агенттигинин төраган орун басары Канат Рыскулов. Бул ижара боюнча да мен бир аз тактоо маалымат катарында айта кетейинчи. Бул маселе бүгүнкү күндө биздин баягы бекитилген инструкция бар, Министерство экономика менен бекитилип берген инструкциянын негизинде келип саналып чыгат. Анан жана дагы Мирлан мырза дагы айта кетти ушу ижара боюнча. Бул боюнча да тактоо иретинде айта кетейинчи. Бүгүнкү күндө балансодержатель болуп, ар бир ушул баягы окуу жайлар өзлөрү болуп келет да, бүгүнкү күнгө чейин. Баягы фондко агенттикке өткөрүп койдук деген бул бир аз баягы бүгүнкү эмеге туура келбей турган маалымат болуп атат. Бардык балансодержательдер ар бирөө өзлөрү. Просто баягы биз өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү жанагы бекитилген инструкциянын негизинде ижарага берүү маселесин чыгарганда ошол жанагы аукциондук эмеге чыкпаган үчүн биз азыр андан тышкары ошого бир комиссия түзүп, баягы натыйжалуу башкаруунун негизинде ошолорду туура колдонулуп атабы же туура эмес колдонулуп атабы деген боюнча дагы иш жүргүзүп атабыз. Мен айтайын дегеним Каныбек Капаш мындай да, муну сиз жаңа министр болуп келдиңиз да. Бир аз күтүп, уну тыкат дагы изилдеп, анан закондап кетсеңер болмок да. Мен колдойм. Бирок бүгүн баары шашылыш болуп атат. Мына кээ бир бизде закондор баядагы сизге тыныгууда айттым. Эрте келип алып, бир жылдан кайтып оңдошко туура келип атат да. Азыр 5 университет каалагандай аренданы коет. Бир көзөмөлдөчү орган барбы? 5-10 Ким көзөмөлдөйт? Мен жашоодо мисал менен айтып берейин да. Bizim bilimdерүү министрлиги бар. 5 этаж здание. Түбүндө бир 30-40 кишилик ашкана бар. Ошо бизге баш ийбейт. Эми ошондон коррупция болушу мүмкүн беле? Астынан тамактын жыты келет, барып ай бөлөк жагы бышырдап айтайын десең мага баш ийбейт. Акча чогулткан булар. Ээси менмин. Бул жерде жыдынын ар жагында жакшы Кыргызстандагы строительный колледж бар. Жаап салыптыр дагы анын студенттери көчөдөн өтүп барып бөлөк жактан таманып келет экен. Мага директор айтып атат, мага берсеңер мен кантип студенттериме кымбат тамак кылайын дейт. Кантип студенттеримен тиги акча жейин дейт. Каныбек Капашевич, мен сизди толук менен колдойм. Бирок туура эмес жол менен кетип атасыңар деп атам. Ошону толуктап, шашылбай анан алып келсеңер толук мен колдомокпуз деп атам. Мен мисалы негизи. Себеп туура. Ошол ишканадагы ошол жетекчи ошо арендага берсе болот. Бирок көзөмөлдөчү орган жок болуп атпайбы бүгүн? Анын бир тыйыны Минфин көзөмөлгө албаса, Госкомимусты, фонд госимусты отурат, биз аны билбейбиз десе, ким көзөмөлдөйт аны? Айтып койсоңуз. Искендер Исмаилович, бул өзгөчө статустагы университеттердин ар биринин өзүнүн көзөмөлчүлөр кеңештери бар. Кандай маселе болбосун, айрыкча каржы маселесин окумуштуулар кеңеши, андан соң көзөмөлчү кеңеш аркылуу өткөрмөйүн өткөрө албайт. Мисалы азыр Медакадемия буга чейин тыныгууда да сүйлөштүк. Камкорчулар кеңеши бардык эле алып кирген маселени колдоп бере бербейт. Булар мисалы сырттан келген конокторго бир квартира алсак деген маселени көтөргөн экен, камкорчулар кеңеши колдобой коюптур. Анткени кээ бир университеттердин камкорчулар кеңешинде депутаттар дагы олтурушат. Мындайда мен муну колдобойм деп атам, колдойм. Мен бир жерде окуп коеюнчу. Өзгөчө статуска мамлекеттик жогорку окуу жайлардын мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн каражаттары республикалык бюджеттин кирешине чегирилбейт. Экинчи, муниципалдык менчикке тиешелүү мүлктү ижарага берүүдө ижара акысы жергиликтүү бюджеттин эсебине киргизилет. Муну кандай түшүнсө болот? Искендер Исмаилович, буга чейин ижарага бере турган болсо, 70% өзүнүн эсебинде калчу, 30%-ын фуги алчу да. Азыр эми ошону 100% өздөрүнө калтыра алды.